Саламатсыздарбы? Бүгүн сепкил жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи сепкил тууралуу суроолорду аябай көп бересиздер. Сепкилди лазер менен кетирсем болобу? Сепкил кетеби? Сепкилди кетире турган крем барбы? Сепкил фототерапия менен кетеби деп. Азыр мен сиздерге сепкил эмне экенин түшүндүрүп берсем эле, сепкил ошол суроолорго жоопту өзүңүздөр эле табасыздар. Сепкил бул пигмент. Бирок бул пигмент жөнөкөй пигменттен айырмасы бул нерсе күнгө болгон реакция. Кээ бир адамдардын генетикасы ушундай, жаралышы ушундай. Апасыныкы бар болчу, же атасыныкы бар болчу, тайэнесиники, чоң апасыныкы бар болчу. Терисинин күнгө болгон реакциясы. Демек, сепкил жок болуш үчүн, өмүр бою кетип эч качан чыкпаш үчүн эмне кылыш керек? Терини алмаштырыш керек, же генетиканы алмаштырыш керек. Эми өмүр бою сепкил менен жүрөмбү, кетпей калабы, сагынбайбы эмне деп атат, анда сепкил менен күрөшпөй эле коюш керекпи деген айымдарга. Ооба, кээ бирөөнө сепкил аябай жарашат. Өзүнө ошол сепкилди комплекс кылып алып эле кетирем деп эле аракет кыла берет да. А бирок чынында сепкил менен жүзү ачылып сулуу көрүнөт. Бирок кээ бирөөнө сепкил чынында жарашпайт. Сепкилдин да түрү болот да, майда сепкил болот, чоңураак сепкил болот, бозураак болот, капкара болот, туруктуу болот, көбөйгөн болот. Ошол себептен кээ бир сепкилди кетирем деген айымдарда мен түшүнөм. Бирок сепкил бул күнгө болгон реакция болгондон кийин сепкилди өмүр бою кетирем, навсегда кетирем деген ойдон кайтыңыз. Эмне кыла алабыз? Биринчиден, күндөн коргой алабыз терибизди. Шляпа кийебиз, очки кийебиз, кепка кийебиз, көлөкөгө турабыз, ачык күндүн нурларына чыкпайбыз, зонтик алабыз. Күнгө каршы крем сүйкөйбүз. Ал кремди кайра жаңыртабыз. Ошентип терини күндөн сактайбыз. Экинчиден, жайкы мезгилде гормоналдык контрацептивдер, кээ бир антибиотиктерди колдонсо, сепкил көбөйүп кетет. Үчүнчүдөн, сепкилди лазер менен жана башка аппаратуралар менен кетирүү аракетинен баш тартабыз. Эми бул убактылуу эффект болсо, терини талкалап эмне кылабыз? Төртүнчүдөн, сепкилди чыгара турган клеткаларды иштөөсүн азайтабыз. Мисалы, доктор Сагынбаевада агартуучу крем бар. Анын курамында арбутин жана ниацинамид бар. Ошол заттар сепкилди чыгаруучу клеткаларды тынч кылат жана катуу иштетпейт. Демек, биз терини алдап коебуз. Кантип? Күндү катабыз, күндөн коргойбуз жана сепкилди чыгара турган клеткаларды уктатып коебуз. Ошондо күн болуп турса дагы, сепкил чыгып турса дагы, ал көп болбойт, кара болбойт, агрессивдүү болбойт жана сиздин келбетиңизди бузбайт. А кышында, күзүндө сепкили бар айымдар өздөрү билет, ал сепкил өзүнөн өзү эле бозоруп жок болуп кетет. Айымдар, эгерде ушундай видеолор кызыктуу болсо, лайк баскыла, бөлүшкүлө жана комментарий жазгыла.